Кыздар төшөккө жаш керек эле. Наам алыш үчүн. Ошо Абдумалик муну колдонуш үчүн эле, акча табыш үчүн эле үйлөндү деп ойлогонбуз. Акча топтоп алып Малика кызыма берем, акча топтоп алып бурда катындарыма берем. Айткандар айта берсин мейли. Бирок бир күн келип түшүнөт деп кайра эле өзүмө келгенмин да. Биринчи эле Маликаны жакшы көрөм. Мурунку аялдарды мен жамандабайм. Жамандап бүткөнбүз да бири-бирибизди. Мен буга айттым. Уёс экөөнө келип атканда. Бычактын мизинде жүрсө бар келгиле дедим. Потому что мен бүт шоу бизнесин таштайдым да дедим. Только экөөнү карайм, балачаны карайм, кайрымдуулук ачып туруп, элге жардам беребиз дедим. Жалып кылбайм. Мага бербей коюшту. Тиги жаштар болчат деп. Абдумалик Шырматов планетанын артисти. Сулуу акылдуу болуп жүрө бергиле жандарым. Көз көргөндөрдөн көбүрөөк зыян тарттыңызбы? Бир тирүү келдиң, берди Аллах, бирди кетесиң, бир кепиң кийип. Жок, өзүн билгенинен кайтпайт да. Алтыны мен кечирип койчу, бутуңду өйүнчү, тамагыңды өйүнчү деп. Айнагүлдүн аркасынан жабынып алып, күнөөлөрүн кечирип атат деп. Канча жубайыңыз болгон негизи? Мен Кыргызстандын катындары менен бар катындарым болгон. Аялым тартып алыптыр дегендер болгон. Бардыгынан угушума караганда аябай жакшынакай. Мен тие албаганга сен тиеп алдың деп айт. Жалпы биздин катталуучуларга салам. Бул Жылдыз Тайм рубрикасы бүгүнкү маектагы өзгөчө сонун болуу алдында турат. Себеби бардыгыбыз сагынган өзгөчө ушул инсандардын ырлары менен биз чоңойгонбуз десек дагы жаңылышпайбыз. Биз күткөн, биз сыйлаган Абдумалик Шырматов. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Жана жубайы менен биргеликте. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Саламатсыздар, урматтуу айымдар жана мырзалар, кыргызстандыктарым. Көп улуттуу мамлекетим. Барсыңарбы, жакшысыңарбы? Келиңизичке. Саламатсыздарбы? Жалпы катталуучуларга баарына салам. Күйөрмандар, Күйөрмандарга. Бар болуңуздар. Сонун агай, мынакей буюрса Рамазан айы дагы аяктап, бардыгыбыз билектирөө киришип баштадык. Жаз менен кошо жарышып дегендей, анан сиздер бүгүнкү күндө эмне менен алек болуп атасыздар? Биргеликте маек берелеңиздерге бир топ жылдын жүзү болуп калыптыр. Андыктан сиздердеги жаңылыктардын баардыгын бүгүн сурайлычы деп чечтик. Анан ага чейин ага биринчи эле тааныштырганда көбүнчөсү маданияттын мыктысы, эл артисти, эмгек сиңирген деп тааныштырчубуз. Анан сиздики эмнеге жок деп мен ошол нерсеге капа болуп атам агай. Эмне үчүн жок меники бар? Абдумалик Шырматов планетанын артисти. О, сонун. Сонун? Браво. Анан американецтер айтат экен. Бизге ярлык не нужен депчи. Илип койгон бизге мындай неменен эмне керек атат? Клубтунчу. Ярлык катары мындай аларга не подходит, да? Аларга только актер Шырматов. Эми мен жалып кылбайм. Мага бербей коюшту. Тиги жаштар болчат депчи. Кеңге кең дүйнө дейт. Мен, наверное, 120 жылдыгымды алам го дейм. Бүгүн 60ка чыгып атам. Өтүп атат 60 жылдыгым. Мен баягы таза адамга эч качан мындай жакшы сөздөр илеспейт да. Жакшы неме. Ал дебет, ал эмгекчил да. Ошондон бизди көрүп атып эле наам жөнүндө унутуп калышат да баардыгы. Буга бериш керекпи, бербеш керек деген ой болбойт. Наамга келгенде канча жалкар адамдар өттү бул дүйнөдөчү. Кандай артисттер өттү, элдин көңүлүнөн жүрөгүн ошолор деле наамсыз кетти да. Себептен де бул баягы биздин правительствого же ажообузга тиешелүү эмес. Аны контролдой турган министерство культура бар да. Ооба. Ошолор карап, ошолор иликтеп, бизде канча жылдыз бар. Же канча жылдыз төрөлүп атат деп иликтебесе алар. Мисалы үчүн ажоонун убактысы жок да. Ооба. Башка мекеменин убактысы жок да.
Ошон үчүн маданият министрлиги деп айтылат да. А мен айта берсем көп сөз. Бирок мен ыраазымын да. Аллахыма ыраазымын. Себептигинде менде ошол ярлык жок болсо дагы менде эл тааныган, журт тааныган işte Аллах берген, Аллахтын амры менен апам менен атам жаратып койгон экен. Абдималик Шермат деген атым бар. Ол чоң ат го. Ооба. Ага анан өзүңүз дагы мындай кичине аракет кылып көрдүңүз беле? Анткени көптөгөн мыкты эл артисттер менен, эмгек сиңген артисттер менен маектешип калганда, ой, өзүбүз жүгүрүп алдык ошол нерсени деп калат да, сиз жүгүргүңүз келген жокпу? Мурда мындай эле да. Кыздар төшөккө жатыш керек эле. Наам алыш үчүн. А эркектер акча бериш керек эле. Азыр экөө тең барбы жокпу мен билбейм. Бирок биз жакында бардык. Ошол менин чоң окуган жерим, Шепкинде окуган жерим министр болду го. Алтынбек Аскарович да. Экөөбүз бир жерде окуганбыз. Менден кийин окуган ал бүткөн. Бирок ал баштады ошол этапты. Наамды берип этабын биз жолуктук, атайын кайрылдык. Анча-мынча наркы дүйнөгө кетерин астына кичине сыйлап коесуңар же посмертно бересиңер депчи. Жок, алар айтты, беребиз при жизни депчи. Ошондон мен жалып катар көрбөңүздөр да, урматтуу менин көрөрмандарым, көрүүчүлөрүм, чоңдорум, айланайындар. Менин жашыма жеткиле 160ка чыккыла, бири-бирибизге жамандык кылбайлы, өткөндү кечирип жашаган жакшы экен да. Жөнөкөйлүк бул менин наамым да. Адамгерчилик менин наамым. Бирок мен баягы жөнөкөй, жесткийге через жесткий жеп берем да. Менин апам раматолог немеге үйрөткөн? Тазалыкка, төлкө эмгекке, через пот. Анан кайрымдуулукка үйрөткөн да. Эмне үчүн ушу кайрымдуулуктан Айнагүл экөө баш кошуп калышты деген суроолор бар да. Ушагай, ушул суроону мен дагы бергим келип жүргөн, бирок көпчүлүгү кече Айнагүл эжекебиздин дагы маегиндериптир. Ушу Абдымалик муну колдонуш үчүн эле, акча табыш үчүн эле үйлөндү деп ойлогонбуз, бирок биз адашыптырбыз деп өз күнөөлөрүн мойнуна алгандар дагы бар экен агай. Көппү? Рахмат. Күнөөлөрүңөрдү өзгөргө алганыңар. Себептигинде Абдымалик болуш кыйын да. Абдымалик кыйын деген сөз жөнөкөй болуш кыйын. Муну только жөнөкөй киши кылат да. Жөнөкөй карапайым, ушул боору ачыган боорукерлер гана кылат. Болду, ойлой берсин да, 5 кол бара берсин. Мен көргүзмө үчүн теги акча топтош үчүн акча топтолуп чөнтөккө салам, акча топтолуп Малика кызыма берем, акча топтолуп бурда катындарыма берем. Ушундай да, ушундай сүйлөшөт да баары. Жалпак тил менен сүйлөгөндө. Мен деле маданияттын тилинде сүйлөй алам. Бирок маданияттын тилинде сүйлөгөндө бул показуха кылып атат дейт да. Ошон үчүн чучуңарга жеткире сүйлөгөнүмө кечирип койгула. Ошондон мен баягы тагдыр экен да. Мурунку аялдарды мен жамандабайм. Жамандап бүткөнбүз да бири-бирибизди. Мен аларга да ийгилик каалайм, аманчылык каалайм. Алар да сулуу, акылдуу болушкан да. Бу есть, оно есть. Сулуу, акылдуу болуп жүрө бергиле жандарым. Аман болгула, мен кыздарым бар, балдарым бар. Ошол 6 уул, 8 кыз, 18 неберем аман болсун. Көбөйө берсин дагы. Себептинде кыргыздын көбөйгөнү жакшы эмеспи? Себептинде бирөөлөргө бала берет экен, бирөөлөргө бербейт экен. Мен ойлойм, ушул жерде отурган себебим Аллахтын жөнөкөйлүгү берген мага касиети, сыпаты. Ошондон силер дагы баарыңарды кыйналаганда чөгүп кетпей, чоңойгондо өсүп баягы мен деп кетпей, жөнөкөй болгонго чакырам. Байлар болобу, жылдыздары болобу, керек болсо ар бириңер жылдызсыңар. Аллах Таала ким ар бирибизди жылдыз кылып, жансынчы деп бизди төрөткөн ата-энелер аркылуу. К сожалению, ата-энелерди бүгүн жаш балдарыбыз, процентов 50 укпайт да. Себептен мен деп калышкан. Мен машина алып берип атам го, отур да жөнүн чыкпай. Мен үй алып берип атам го, жөн отур. Жок, эгер сен алып бербесең мен асынып алам. Мен бычак сая алам дегендер көп да. Жок, андай болбогула. Кыйынчылыкта өсүш керек да. Кыйынчылык көрбөсөң жашоонун таттуусу болбойт. Жакшы. Анан жогоруда менин наамым жок деп калдыңыз, бирок Айнагүл эжеке сизге кандай наам берет болду экен? Жолдош катары. Келиңиз, сиз да бир сөз баштаңыз. Кана секреттерди айтчы. Мен буга айтарым, бул аябай акылдуу, эстүү, бардыгына бирдей мамиле кылат. Мен балдарыма дагы барды, меники сеники жок бул жерде. Ошого мен буга эң
жогорку деңгээлдеги наамды берем. Жогорку деңгээл. Маданият. Өтө алардан да бийик наамды берем. Жакшы. Рахмат, Алла разы болсун. Анан агай негизи эле ушул ден соолукка байланыштуу муктаждыгы барлар менен жашагандарды көп көрүп жүрөбүз, бирок көп убакыт чыдашпайт да агай. Мисалы үчүн 1 жыл 2 жыл чыдайт дагы, андан кийин жолубуз башка деп кетип калат. Кечирип кой дейт, Мен апам раматылык билбейм, энелер бардыгы эне го, бирок энелердин энелери бар экен да. Ошо өзү 59 жашында биз ошо көпчүлүк 15тен ашыкты төрөгөн. Анан баягы кан кете берген дагы, энергия кете берген дагы балдарым дей берген. Анан өзү каза болуп калды. Ошол апамдын энергиясы мага өткөн болуш керек да. Ошондуктан менин көз карашым ата-энелерди балдар укса. Алиги урбаш керек, указка менен чукубаш керек, шапалак менен урбаш керек. Ооба, урбаш керек. Бирок бала дагы уккудай барыш керек да мектепке. Биз да мектепте окуганбыз. Биз да баягы детсадты көргөнбүз, тамеки тизгенбиз, пахта тергенбиз, чөп чапканбыз. Аллах Таала Абдымалик чоң сахнага чыгып көрүштү берип койду. Бирок кыйын аябай. Сахнага чыгыш, ассаламу алейкум, саламатсыздар деп айтыш да кыйын да. Ошондуктан баягы жашоонун агымы менен кеткен жакшы да. Против течения кетсең, сындыра беришет. Анан мага наам бербей койду деп эле мен чоңдорду, мисалы үчүн, жамандабайм. Рахмат, мен ушу тирүүлүгүмө ыраазымын. Ушул Аллах Таала Айнагүлдү берипти да мага. Бул көзү ачыктар менен жашадым, көз көргөндөр. Мына балам, бардыгын катты урдум мен сени, буга чыдадым. Буга чыдайсың деди. Мен буга айттым, уёс экөөнө келип атканда. Бычактын бизинде жүрсө бар, келге дедим. Потому что мен бүт шоу бизнес таштайдым да дедим. Тока экөөнү карайм, балачаны карайм, кайрылымдуулук ачып туруп, элге жардам беребиз дедим. Президент коем дедим. Мага акча азбы? Чыксам эле десем акча даяр. Бирок ошо айта билиш керек да. Ошондуктан аман болсун, карап атабыз. Мына кызым 2 айлык болчу. 10 жашка чыкты. Алхамдулилла. Айнагүл айтат, баарына жардам беребиз дейт. Айтат да, Абдымалик чөнтөккө тыгып, акчаны Айнагүл жокто барып алып, өзүнө кетирип баягыдай да. Бияка таркатып анан Айнагүл, мына конфет жеп коесуң, ушуну алып келдим деп ойлошот да алар. Андай эмес да. Мен бул жерден алдым, эмне кылайын? Алып келе бериңиз, буга таркатып коюң. Бунун көзү көрбөгөнгө бериңиз, буну буту баспаганга бериңиз. Буну бербей туруңуз, мага жетпейт дейт. Анан айтам мен, өзүңдөн ашса берейин. Өзүңдөн ашпаса мен өзүң чеч дейм. Негизи кайрымдуулукта ошондой дейт го, биринчи жакындарыңа бер, анан алардан ашканын анан башкаларга бер деп. Ошо туура сөзбү? Ооба. Туура сөз. Анан агай өз сөзүңүздө баса белгилеп ушул сөздү көбүрөөк айтат окшойсуз. Агай көзү көргөн менен жашап көрдүм, анан көзү көрбөгөнү берди окшойт депчи. Себептенде көзү көргөндөр билбейт, түшүнбөйт да булар. Көзү көргөндөрдөн көбүрөөк зыян тарттыңызбы да? Зыян тарттым. Бирок эми зыян тарткан жокмун. Себептен өтүп кетти да. Себептенде жаштык мастык экен да. Мен аларды жамандабайм, просто аял киши, апам раматалла айтканда, аял киши болушуң эле деп, же болбосо катын болушуң эле деп. А вот эне болуш кыйын деген да. Эне демек мээримдүү болбосо, ошо келин, жаш келин. Мен кечиктиң деп урушпаш керек да күйөөсүнө. Күйөөсү бул балабыз да биз. Апам айтат эле, эркек бала болуп төрөлүп, бала болуп өлөт экенбиз биз. Анын баамында да, сетен чал болгон азыр деле мындай калып экенбиздер, кампир барбы, чайдан депчи. Аял киши ошо эне болуп, баягы кайра туруп караш керек экен. Эрини, жолдошун же жубайлык өмүрлүк жолдошунчу. Бардыгы бале деп айткан бизде. Смоктуновский. Агай, укканмын да. Аялдардан деген да. 95% аялдардан. Бузукулук дагы, тургузуп кетүү дагы, алдап кетүү дагы, жалганчылык бүт бар. Орустар айткан. Анан мен кийин иликтенди, эмне үчүн депчи. Ошо 60-тан өтсөм деле ойлоно берем да, эмне үчүн аялдар депчи. Себептенде аял киши бул эң күчтүү зат экен да.
Қаласа бияққа шөттіріп қойды, қаласа иди на деп қойды. Еркекті. Азыр ошол заманда ошантпаш керек. Эрди эр кылгандагы жер Жер бәлі. Септенде аял алдаш керек та, еркекті. Қанты алдаш керек? Алтыным, жаным, мейлі, бұл бөтіп кетеді да. Менің болды, 2 жол жүріп көсін. Мен сен бәрі жақсы көрем. Алтын деп, бұрса, сілердің тіліңерді келеді да. Сілердің тіліңер ширен, дағымды болшы керек па. Дағымды ширен болса тияқы, ажырастың кеткен еркекті қара келіп болды да. Алтыным мен кешіріп қойшы кел, бұтыңды өйінші, тамамыңды өйінші депші. Түсінікті еркек, анан ата менен алған тарбия алған еркек. Ең басшысы тарбия атадан емес та. Мен өзімдің тұрмышымда айттым, туғандар сіздерге әлбетте 5 құл бар емес. Менікіне шумып кіріп кетпегілі, баланы ошондай тарбиялаш керек екен да. Ата менен эне сүйлөшүп алыш керек екен, қандай тарбиялайбыз жаным депші. Ана мен келгенде ұмытып қой, тегінтіп қой деп, ошолордун ошондой маңайды тарбияласа баланы. Бала жаңа ұрыс талашты, теге арақ тамек тартқандарды көріп атып, бұзылады екен да. Жеті соңына мен тияққа шығып, бучоктап ұқшайым, бучоктап, бір сұрады, соның екен, 2 сұрады. Бір грамм ұртайды, баяғы қонақтардан қалғанды кеткендеші бала. 50 грамм ұртайды екен. Марапат, деме, білім келсең әрден әліген ұқылады дейді. Ата-ене контрол қалбаса, бала көшеді. Мен де айтшықты. Айнагүл, балдар дұру ұтағады мәлік. Яған қатты ғой дейді. Сізді бұрау? Балдарға қандай білесің? Қандай ұрғай? Анча-анча Жұлқып қойым. болып тұрады. Жұлқып қойым. Неге мен жалған ішім білем? Бағындай. Енең атаң дейім анча-анча. Потому что дейбісің бала дейбіс қылады да. Қызды айтап, қызды дағы баланы не тарбиялаш керек та. Азыр мектептерде барлық мұғалімдер қорқытып алады да барлығы. Кішкене бір жүріп Урматтуу мұғалімдер қорқпағыла. Урматтуу орган кишилери силерди эле қорқытпағыла. Мұғалімдер болуш керек. Тур, отыр деген отырыш керек. Мен азыр апама айтам, жазам деген кереги жоқ. Бардығы тарбия ата-энеден. Ата-эне слабый болду, бала слабый өсөт. Азыр балдарды тарбиялаш керек деп көбүнчөсү энеге басым жасап атасыз. Андан сырткары жети адам бириксе дагы, жети эркек бириксе дагы өзү таңдай тарбия бере албайт дейт ата. Анан Абдумалик байке ушунча 14 балаңызга сиздин тарбияңыз балким жетпей калган жокпу? Эненин тарбиясы башка, атанын орду башка. Жок, эң туура айтасың. Мен айтып атпайм, мойнума алып атам. Алар айтып атпайм, баягы эне-пене өлпөл дениле же болсо, мен ойлойм, айлана чөйрөбүз да, бузат адамды. Булар күнөөлөбөйм. Мен ошон үчүн айтам, Даниярга досуң жок деп, сен да подружкаң жок деп. Сен досуң только Аллах. Сен только жакшы мамиле кыл. Жакшы мамиле кыл. Себептен сен бир тирүү келдиң, берди Аллах, бирди кетесиң, бир кепиң кийип. Ошол убакытты жакшы жашап өтүш керек да. Мен аларды эч кимди күнөөлөбөй калгам азыр. Кечирим сурайм баарына күнөөлөгөндөрүмө, ката кетиргендериме. Себептен ойлондум да. Нитөлчкө айтат дагы. Айнагүлдүн аркасынан жамынып алып, күнөөлөрүн кечирип атат деп. Ооба, кечирип атат. Жалган деймби? Жок, карап атам мен. Аллахтын амри менен багып атам. Келсең карап көр бир күн. Жок, бир эле саат. Бул жөнөкөй адам, анан бул бийик адам. Мен мактап айтам, түшүнбөгөн жерлерин анча-мынча болуп кетет дагы. Анан күнтей анан ойлоп, алтыным деп коюп. Сен кеширип кой мени. Ооба, көзү көрбөйт да. Себептен көп нерсени түшүндүрүүгө керек болуп калат да. Ошондон баягы көзү көрбөгөндөр жакшы карагыла, көзү көргөндөр акылдуу болгула. Себептен көзү көрүп туруп, жүрөгү көрбөйт да. Ошо көрүп турган адамдар жүрөгү көрсө жакшы болот. Урушпайт, эч кимди талашпайт. Эми билесиз да, баягы дуалап кеткендер болот да. Аддесин ыргытып кеткендер болот. Конечно, надо защиту иметь. Я Аллах дейсиз. Бир защита Аллах акбар. Ла илаха иллаллах. Жолсо көп. Ушундай хадистер. Ошондон мен бирөөлөр айтып берет да, Айнагүлдү басмырттайт, эзет буну. Чүнчүтүп коюп туруп, кийимин биздиги үйрөтчү. Бир курсаң ток болсо, анан ал жапкычың болсо эле болду деп. Калган акылдуу болду депчи. Ушинтип үйрөткөн. Дел азыр кантет көптөн бери.
по одежке встречают, а по уму провожают дейді. Азыр екеуін тең жасап қалған да. Бірақ мен кішік пейіл болып, байлар көп те, чиреген байлар. Авария болып, тигі болып өліп кетіп атышады да. Осыларды таратып қой, өлейсің. Оғанда садақа деген сөз бұл. Сен өзіңді сақтап қалдың деген сөзді. Аллах шүкір деген сөз. А мен ұялмаймын, садақа чоғылтып, тілемшілік қылып, беріп баға атқаныма. Соны ұялған адамнан ұялыш керек та өзі. Септен алып, дух жоқ да. Менде дух берген Аллах, апам раматылық берген, тарбиян берген да. Адам негізі эле ушундай кыйын адамдын жубайы болуш деле кыйын болсо керек же. Анча-мынча майда чөтөсүн көтөрүш. Өтө кыйын. Баштачы? Өтө кыйын. Анткени кээде баягы жүрөгүм байкап турган немелерди айтып коем да, кээде бугай атасы коюнга ошондойлорду жасабай эле коелучу. Чото мага жакпай атат десем, жок, өзүн билгенинен кайтпайт да, ошон үчүн өтө кыйын. Сахна негизи элдик адам менен жашаш кыйын. Мындай айтканда. Мен кыйын десең, Жогорудагы өзүңүздүн балаңыздан сырткары 12 баланын дагы атасы. Алар менен катташуусуна сиз тоскоол болбойсузбу? бардығыңыз жолуктурган ушул. Жок, мен Сүйлөштүрүп. жакшы көрөм аларды. Жакшы көрөт. Биринчи эле Маликаны жакшы көрөм. Анткени ал деген аябай простой, жакшы кыз. Мен аны бактылуу болушун каалайм. Бар болсун, көп жашасын. Анткени аябай акылдуу кыз. Бардыгын мен жакшы көрөм. Наоборот, келип тургула дейм кайра. Келгиле атаңардын жанына келип катташып тургула дейм. Малика менин чудамда. Андай чудалар 14, 15, 16. Небере чудадын чудалары 18, 19 болот. Көбөйөрсүн. Алардын маңдайда. Ошондон баардыгын чогултуп, Малика болсо Турцияга дагы балдарыма барып жолугуптур. Азыр Россиядагысын издеп атат, Кыргызстандагысын издеп атат. Кайерде бар папа дейт. Өзүң тап дейт. Азыр тирүүңүздү айтып койсоңуз, мен топтоп баягы жүзүгө чыкканда тоюңуз бергенде баарыны мындай жүгүндүрөм дейт да. Агай, негизи мындай. Азыр буну сурасам мен жаман көрүшүңүз мүмкүн, бирок мындай анча-мынча башым айлап калды, канча жубайыңыз болгон негизи? Мен мынтет да барды эле. Бул катын бош, мо дейт да. Анан как будто ар бир аял сурат, ар бир эркектин кызыгынганычы. Башка аялдар мени кызганат да. Мен тааныбайм аларды. Мен баягы күнү оюм келип калды, анда мен Кыргызстандын катындары менен бар катындарым болгонмун депчи. Тоба кылдым. Ошондой ойдон алыс болуш керек, кызганбаш керек. Акыл болуш керек. Мен жүргөнүм ушундай болсо эмне кылайын? Ошо бирөөлөр айтып калат, жыдай жүргөн болсо эмне кылайын? Аякта жок, төшөктө эшикте жок болсо, маанайым ушундай болсо эмне кылайын? Мен жарык жүрсөм эмне кылайын? Күлүп жүрсөм эмне кылайын? Наоборот, мендей болгула да. Ачык. Силер да ошондой ойлойсуңдар. Уктай, мунун мынча катын болсо керек, мунун мынча эр болсо керек деп. Жок. Простой болду. Простой адам жөнүндө жаман айтышат да. Жакшы адам, эгер бай адам болсо, аларга патканчы да. Ошондон менин аялдарымдын саны бирөө эле мына айнагүл. Карап атат, көзү көрбөй да карайт да мени. Сурап жакшы тосуп алат. Мен макты бетине мактайын да, ошо айтып, биздин Москвада Шепкин атындагы окуу жайында окуп жатканда ошолор айтканда, бетине макташ керек адам депчи. Молодец, Айнагүл, сен жакшысың. Ким эле? Таңнуру. Шилекей ага турган кыз экенсиз. Деп адамга энергия бериш керек да. Деп бүгүнкү жакшы болгон ою эртең күзгө башкача карайт да. Бирок ошол мезгилде акылга да карап коюш керек да. Огондой ичкем анча-мынча. Тентектик кылгам, шоктук кылгам, мойнума алам. Бирок ошолордон кечирим сурайм мен. Септене кечирбей ошол. Мен бардык нерсем садагам. Айнагүлгө алып келем, балдарыма берем. Муктаж болуп калганда звонить этишет. Берип турасыңар, бизге мындай болуп калды. Биз керек болсо берип турабыз, бар болсо, жок болсо жок дейбиз да. Ошондон бардыгыңыздарды садака турган жерде бирөө тилимчилик турса, Аллах садаканы сен үчүн берем деп эле. Ошол киши үчүн эмес, сени ыраазычылыгың үчүн. Ошондо ошо садака барат да 2 метр жерге сени менен. Байпагың же алтындарың сени төшөп койгон барбайт.
илгери болгондо фараондор тияк бияктарга немесине калыбына салып коет эле. Сенин акылың бу дүйнөдө калыш керек. Келечектерде калыш керек. Сен уккан адам не показушно, а в душе жить должен. Кудайдагыбыздын көзү бардыгыбызга түз болсун дейли, анан дагы эжекемден сурагым келип атат. Негизи эле кээде элдин сөзү деле анча мынча маани бербейт десең дагы ушундай бир жүрөгүңө келип бир тийген учурлар көп кездешет. Жаңдан баш кошкон учурдагы элдин сөзү көзү дегендей сизге кандай таасир берди эле? Мага башында аябай кыйналгам, чынын айтканда, мындай сөздөрдү укпаганымабы, эч эле көнө албай кыйналгам, бирок анан кайра эле ойлонуп көрсөм, эл айта берет дайыма, балким билип айтып аткандыр, билбей айтып аткандыр, аларды да Кудай кечирсин. Мен туура эмес ойлоп койсом, мен же туура эмес кадамга барып койсом, мени Кудайым өзү кечирсин деп кайра эле өзүмө келгем да. Андай деле жаман жакка деле мындай өтө деле барып эме болуп кеткен жокмун. Бирок бардыгына эми айткандар айта берсин мейли. Бирок бир күн келип түшүнөт деп кайра эле өзүмө келгем да. Башында шок болгон. Башында болгом. Азыр 8 жыл 10 жылдын ичинде мынтип өйдөлүп өлүп кетсин чайта берсин кетишти да. Себебинде мен айттым, элдик адам болгондон кийин чыдаш керек, сабырдуу болуш керек. Өтө ийилчек болуш керек. Капа болбо, ушинтип жазып коюптур депчи. Абдымар мен эримди тартып алып, аялымды тартып алыптыр дегендер болгон. Негизи менин телефонум көбүрөөсү да окуп берет бардыгын. Өзүм кызыгып окучумун мен мурун. Атайын ошо шок болуп жүргөн маалда ошондой кылчумун. Азыр окубай койгом. Эмне кылса дагы бардыгын Кудайга коем. Жакшылагандарга дагы, жамандарга дагы бардыгына ийгилик дейм дагы ончукпай коем. Анткени бизде канчалык бирөө илгери айтылган экен го, бирөөлөр хандарды эле акча берип туруп анан кийин жамандатчу экен го. Мени жамандап койчу деп. Анткени канчалык жамандаса, ошончо күнөөм кетет экен. Балким менин дагы күнөөлөрүм бардыр, билинбей жүргөнүм менен. Ошого жамандагандарга деле бардыгына капа эмесмин азыркы учурда. Аллах разы болсун, ошого үйрөндү, маданияттуулукка үйрөндү, атактуулукка үйрөндү. Мени ким тааныйт эле дейт. Мен айттым, менен көп адам тааныйт сени. Себептине сен ошол азиз менен жашап атыптыр деп, мени канчалык таанса, сен мени көргөн көрүштөр сен ошончо келет да, туура. Мына кече кайсыга интервью бердиң? НТС-ге берди, азыр 400ге жакындап калды ошончо эл. Ошонун балким 300 миңи сен жактабайт, 50 миңи жактайт. Балким оптом сен жактайт. Ошолорго көнүш керек дагы, сабырдуулук кылып, алардын сөзүнө да рахмат деп коюш керек да. Себептен ошончолук ичи күйдө жекарабас кылды. Анан деди да. Ички дүйнөсү. Сиздердин учурда эле бар белем деп кайраштырып жиберип эле, мисалы үчүн сизден интервью алып туруп, андан кийин мурунку жубайларыңыздан интервью алып, мындай ушул нерселер мурда эле бар белем? Мурда жок эле да. Азыр өнүгүп кетти. Мурда биз шалпан кулак болчубуз да. Бул 90-дан өткөн, даже 95-тен өткөндөн кийин, же 2000ден башталды да, что мен кыйынмын. Мен айтам, сен кыйынсың ооба, күчүгүм, алтыным, борборум. Бәлі үкіметі жерге барады, ошаны ойлады депчи. Мен қолымда қанша жылдыз шықты, қанша тарбияладым, қаншасын оқыдым, чұқыдым, анын мойнума алам. Ошончо жылдыз болду алар. Анан баары эле пальчик-шалчик деле жылдыз болуп калбайт. Концертке кандай чыгыш керек, кандай сүйлөш керек. Азыр мен мастер класс өтөм да, актерский мастер класс ачам. Азыр Кыргызстан боюнча биринчи кетет конкурс. Катышкандар келип, ата энеңерди алып келгиле, көргүлө, үйрөнгүлө. У меня пока бесплатно и будет бесплатно. Себебинде Аллах мени бесплатно берди да, тарбияласын депчи. Акча тамактын жашоосу аз эле да, кыска өмүр. А вот тарбия берип, балдарга чоңойтуп, келинчегиң капа болуп калса, Айнагүл, кечирип коесуңбу? Андай ойлонуп көрөсүң. Десе унчукпай калат. Унчукпай калганда, мейлі сен кешіресің, мен кешірім сұрап қойын сен деп қоям. Анан өп қоям, анан життап қоям, анан барып жазылады. Аял киши шондай да негізі. Аял киши бұл
апам раматылық арқылы мен білгенмін, что күшті зат да. Bir жері кесіліп кетсе деп қоясыңдар да сіздер. Біз ай алып келмесің ғой, алып кетемін деп бастаймыз біз жашуға. Ну, конечно, сабырдуу эркектер бар, өзүңө окшош. Жакшы, агайдан негизи эле азыр жылдыз болуп кетиш оңой эле. Бул дегениңиз албетте бир аз анча-мынча нерсе кара калса, бат эле жанасың, сразу өчөсүң. Сиздердин убакыттагы бир кезге сапарга чыгалчагай кандай кыйынчылыктар болду эле, анан дагы өз сөзүңүздө баса белгилеп калдыңыз, бут тосуулар көп болчу дейт эле. Менде бут тосуулар кандай? Мен бут тосуучуларды сезчү эмесмин да. Үйрөп атабы кала бер, келбен кетип, чоп деп кетет. Мен где-то 37-38 жашынан билдим да көрө албастык эмне экенин. Ага чейин ошон үчүн тартылды да. Мисалы үчүн Динараны бирөө жамандап кетет, же бузат, мага айтпайт. Же шаярды бирөө бузат. Айттым го, ошон үчүн дос жок да, подружка. Ар бир подружкаң саткычы билип кой. Ар бир досуң саткычы. Катын дос, акча дос, дос, и дальше дос. А бизде негизи бир эле дос бар. Ал Аллах анан өзүнүн ички дүйнөң. Жүрөк менен акыл сүйлөшө турган болсо, как актер да, биздин мугалимдер бергендей. Актер должен сам с собой разговаривать. Если он не разговаривает, то он не актер деген. А негизи мен кийин белгилеп калдым, что бардыгы туулган адамдар актер болуш керек. Как? Дипломат болуш керек да. Саясатчы болуш керек өзүнчө. Кийин билгенде итип алат. Мен билбей жүрө бергем да, ошон үчүн таяктарды көп жеп жүрөм да. Саясатты билбейм, бирөөнү алдашты билбейм. Туз кетет дагы. Мурай абдемак жинди экен дейт. Мен жиндимин. Мен жинди болсом кантип элдик адам болот элем. То есть гибким быть. Ошондон азыр деле мени көрүп атып, ушунчалык кейбирлер тылып отурушат, кейбирлер молодец деп отурат, молодец деп отурат, Айнагүл деп отурат. Рахмат. Жаман айткандарга да рахмат, жакшы айткандарга рахмат. Уже 60-та өткөндөр сапар карып калды да. Керек болсо өзүңдү алып жүрөсүң деле эртең бүгүн барсын, эртең жок деген сөз бар да. Ырлар да айтылып кетет го, спектакльдер да айтылат. Спектакльдер да бар го. Бар го, театр тарбиялайт сени. Китепти көп окула. Китепти көп окуган адам ал тупой бала. Телефонду көп чуккан бала билбей туруп, ал тупой. Керектүүсүн ал да, керексин алат да. Азыр телефондор менен онлайн тиги бу деп атат. Мен каршымын. Биз онлайнсыз эле окуганбыз. Тетрадьда жазып эле, дневник кылып эле окуганбыз. И 5 окучубуз. Отличниктер чыкты. Алиги 6 медаль менен бүтүп атты дегендер чистый алтын алчу. Азыр жаап туруп берип коет алтын. Баары таза болчу. Ошондон алтындарым, балким последний раз я с вами разговариваю. Бирок келечекте жүзгө чыкканда да сүйлөшүм керек да. Ошо эгер балдарыңар студенттер болсо, акырын телефонду алып чалым кылып койсоңуздар, тарбиялык саат өтүп коебуз. Биздики только мындай да, ранее сырно менен өскөн балдарбыз да биз. Ранесең, не деп атасың дейт. Укпайт да, то есть внимание жок. Туура айттым, Айнагүлүм. Токпот. Аябай кечирип коесуздар. Аябай бук болуп кетиптир. Бук болуп чачылдым да. Кандай десем экен, жүрөгүнө аябай бук толуп кеткен экен. Баарыңардан кечирип анча ката сүйлөгөндөр. Жок. Мен ордума кечирип сурдум. Муну эне десе болот да. Ушунча нерсесин анча-мынча агайдын оор сөздөрүн кээде көтөрө албай калган учурлар болобу? Анча-мынча болуп турат. Жашырбайм, анча-мынча болуп турат. Болуп турат, анан эшикке чыгып, же Даниярды, же Айбекени жетилеп алып басып келип турат, өзүмө келип, кайра келип. Эми болуп турат, ар бир үйдө болот го. Турмуш ошонусу менен кызык, Кагышмайынча болбойт го. Үн чыгып атабы? Ошондой эле да. Менден дагы кетип калат, бери эле bundan деп айта албайм. Менден дагы кетип калат, будан деле кетип калат. Турмушта ушундай ар кандайлар болуп турат, бирок бири-бирибизди кечиребиз дагы. Эшикке чыгып басып келип, кайра учпай күлүп кирип келебиз, ошондой. Негизи эле эжеге ушул аял киши, эркек киши го майда чүйдөсү жеңилирээк, анан аял киши өзүн карап жүрүш керек. Сиздер сахнадан болгондон кийин ким жардамдашат сиздин? Мага көбүнчө ошо жаныбызда ырдагандар жардам берет, же болбосо бул өзү айтып турат. Могу жериңди кара,
кыйшак болуп калыптыр. Же мындай деп, же болбосо моундай кол сезим менен байкаймын. Же болбосо кийимим кандай экен, Данияр Айбике же бияктан сурайм. Шеф, мен муну шеф деп коем. Мен ол жерге көтеріп қой, мен үшір қой дейсіз. Мен оңдап қой деп жүр. Бардыңыз режиссерсыз, ана актриса. Эже мындай элес болосуз, кичине көрүлөбү? Жок, вообще көрүлбөйт. Көрүлгөн болгондо анда мен үйдө жөн эле өзүм жалгыз эле мындай жүрө берем го, бирок байкайм да эрен төрөнүн баарын Пачкасы алып беремін көрөбүз да. Көрөт да ишемегендер. Мен уят кой. Анан агайды кандай элестетесиз? Мен муну бардыгынан угушума караганда аябай жакшынакай деп элестетем. Көбү айтат, мурункуларын айтып берет да, буну менен бияк менен неме болуп жүргөндөр. Шашагандар. Жок, баягы иштешип жүргөндөр да. Айтат. Аябай жакшынакай, анан кыздар аябай ашык болчу эле, анан деп кээбирлер айтат мага, мынтип мен тие албаганга сен тиеп алдың деп айтат. Айткандар ага мен эм болуп пешен экен да деп кайра мындай жүрөгүмө албайм да. Пешен экен да, келе бериңиз кааласаңыз деп коем кайра. Мен күнөлүү жагымды издейм да. Так, бүгүн муну ана кылбай. Аны бул айтат. Күндө бурулбайсың деп. Анан мен буну уккандан кийин бүгүн жакшы күн, Айнагүл, чымчыктар сайрап атат. Бардык нерсени сүрөттөп бересиз. Сайрап атат. Сен азыр кыжалат болсоң, мен ооруп калам десем, мейли кыжалат коеюн дейт. Анан балдарын ушундай ата деп турат. Балдарым акырын чечет, анчам сен башташты. Кудай буйрса, келечеги кең, самыдан акылды куюп койсо болот, мээлерине, ошол эле. Апаңарды жакшы кара деп үйрөтөм да, көбүнчө ушул. Мен бүгүн барып эртең жокмун, силер жашашыңар керек балдар. Апаңарды ыйлатпагыла, алдап кетпегиле. Паланча сом алып туруп, паланча сом бербей кой, жетпей калды деп кайра албагыла депчи. Үйрөтөм. Анан агай, негизи эле балдарыңыздын баары эле сиздин фамилияңызга өткөнбү? Себеби Малькадина сиздин фамилияңызга өткөн деп укканбыз, бирок өтө эле окшойт да. Башка балдарыңыздын аты жөнү сизге Эмеде? Бардыгы эле менин атым да. Просто фиктивно да. Без документов менин атымда бардыгы. Өздеринин атын өзгөртүп алса деле менин атымда да. То есть менин канымда. Мен ага сен өтүп алсың. Мен эгоизм жок. Ошол апасы тарбиялап атабы, ошондой өсөсүң бала. Кийин акыл келет. Хорошие мысли опосля. Кийин келет акыл. Мен деп төрөлүп, мен деп атак чыгып кеткенде көрүлөт мен. Иңя деп бар сүйлөп, анан үндөбөт, үндөп ишара болот. Алла өзү билет да, жазасын уже жазып коет. Мисалы үчүн Даниярдыкы уже жазылган да. Канча катын алат. Бирок мен бир эле катынды буга айтам да, менде болуп калам депчи. А мен катын тандаган жокмун да. Тагдыр ошондой болду да. Мен жакшы, спокойно жашоону издедим. Бирок мен өзүм ушундай шабутной болсом, мен да тагдырым ошондой болду деп ойлойм да. Күнөөлөгүм келбейт. Шайга деле, Динарага деле киммен жашасам деле ыраазымын мен. Себептен ушундай сөздөрдү сүйлөсөк акырлап баратабыз биз. Баары оңдогонго аракет кылыш керек. Ну, конечно, былое не исправишь. А что настоящее есть, можно прожить. Орысша сүйлөп коет, бесир коела. Баягы биринчи класста орусча окугам да. Бизде 10 мектеп бар эле Кушакта. Жакшы. Агай, анан эми азыркы күндө өзүңүз дал ушул маектен сырткары айтып калдыңыз, абдан чоң долбоор даярдап жатам. Дал ушул 60 жылдык юбилейиңизге карата. Ошол долбоор жөнүндө кененирээк айтып бериңиз. Анан азыр эми бир нерсе кылыш үчүн эле сөзсүз түрдө демөөрчүлөрдү издейбиз. Демөөрчү керек. Сахнанын жасалгасы болсо, мисалы үчүн концерт берерде сизде демөөрчүлөр барбы? Долбоордо кимдер катыша алат? Ошол боюнча кененирээк токтолсоңуз, анан максатыңыз эмне болот? Долбоор мен да мындай чоң элестетем да. Эмнеге элестетем? Ошону мен жасай алам. Просто демөөрчүлөр жок. Өзүм күчүм менен анан көтөрүлөм да. А бул негизделген, негизи айылдан чоңойгом да мен бул. Ошондон айылдагы өсө албай аткан, ырдай алат, таланты бар, таланты жок. Анан бук болуп жүрө беришет да. Мен ошолордун көзүн ачайын дедим. Өмүрү ошентип келген, эми болсо досконально да. Ар бир райондо коюлат. Ар бир айыл өкмөт катышса болот, ар бир мектептин окуучулары катышса болот.
ар бир шайыр апалар катышса болот. Жок дегенде ошол мен коюп аткан 100 iPhone телефонун бирөөнү унутуп калайын деп катышып калачы, талантыңарды ачып коюп. Мен дагы алтымышка чыкпайм кайра. Келип, сонун кылып мастер-классты угуп, барлашып, жолугушуу кылгыла, келгиле, ошол белектерин уткула, алгыла, талантыңарды таштынаткыла. Ошол Абдымалик Шырматов атындагы актерлик академия болуп эсептелет да ошол. Мен Бишкектен начайын деп просто у меня времени нет. Айнагүлдү караш керек, балдарды караш керек, тиричилик. Бу жерде көп ырлар бар, бу жерде көп пьесалар бар, бу жерде көп баягы чыгармалар бар. Ошондон адам жетишпейт экен да. В.И. Ленинин дагы мээси 17% иштеген экен да. Акаевди деле айтып калышат, 12% иштеди Акаевдики депчи. А так жакшы болмок деп. Ансыгандай эч бир жаман адам жок, просто пейил начар турган, айлана чөйрөлгөн дагы ушунун көп муш жеп калат экен да адам баласы. Мага ошол. Бирок мен ал мушка тоюп болгом, канча бошаса деле өтпөйт деп, илчек болду. Муну кылыш керек. Стоп, мотор, поехали. Дешим керек да. Аны качан баштайсыз? Качан болду? Уже документтер даяр болуп калды. Министерство добро берди. Алхамдулилlah, мен айттым аларга, ушундай. Дайым жардам берип келген мага министерство, между прочим. Просто бул жакшы адам эле, ушундай эле бул народный деп эле тиги кагазды унутуп койгон да. А так народный артист демек Шырматов. Таш белгиле унутуп калган. Төш белгиле унутуп калган, кагаздарды унутуп калган да. Ошо кагаздарды даярдап койдук, даярдап атабыз. Рахмат, урматтуу маданият кызматкерлери, азыр келген жаңы министр, ордуңуз кут болсун. Анча-мынча мени угуп, терс жактарымды кабыл албай, жакшы ойлорумду, пикирлеримди кабыл алып, замминистр кылып алсаңыз эле болот. Жакшы. Эми клиптер боюнча сүйлөшөлү. Акыркы жолу мен Тагдыр деген чыгарманы уктум. Анда экөөңүздөр беркеликте жаңыдан үй бүлө курган, жаңыдан баягы үй бүлөлүк көйлүктү алган нерселерди чагылдырганыңыздарды көрө алдым. Андан башка дагы кандай жаңылыктар, кандай жаңы чыгармалар жарык көрөт агай? Буюрса. Анан эмне үчүн телеканалдар сиздердин ырларыңыздар кетпейт? Кетпеген соң ошол көрө албас да. Неге? Абдымалик кашак кетирген да. Абдымалик ол жерге мен барсам, менен башка эч ким кирбей коет да. Понимаешь? Бул көрө албастык, бул баягы ич тарлык, анан жердештик, түндүк түштүк, көпүрө эми. Айта берсек көп жагы бар да. Бирок мен түштүк, түндүк бөлбөйм. Ошончо делдик адам да. Ошондо барыңыздарга каалайм. Себептен барыбыз пендебиз. Негр менен орус жашап атат, Африка менен там Индия жашап атат. Ошондой эле турмуш тагдыр. Планетада бай эсеби бар, өзүнүн немелери бар да, улуттары. Кантип жашашат? Ал кара, азыр Украина менен Россия менен болуп атат. Бир эле тууган экөөчү. Баягы казак менен кыргыздай болуп атат да. Бирок казак кыргызды биз тууганбыз, алар кыргызды. Биз качан өзүбүздүн казак туугандарды сатпайбыз, кыргыз туугандарды сатпайбыз биз. Себептен кимсин Манас, кимсин мусулман болуп тарбия көргөнбүз да биз. Ошондо мен за красивые слова, суу сөздөр сүйлөгөн жокмун да. Бардыгы өттү да маяктан. Бияктан. Сүйлөсөк сөз көп. Анда биз азыр сөздү Айнагүл абазга беребиз. Кайсы чыгармалардагы көбүрөөк эми эл алдына? Мен азыр ойлоп атам да, бирөө жаңып калды да, орусча экен, которош керек. Айнагүлүм, Айнагүлүм, Айнагүлүм. Аларды айтпайсың. Чымчыктар сайраганда, булбулдар сайраганда, менин жаным тынч алат. Айнагүлүм деген сөзү бул мен жан жаныбарлар жакшы көрөм да. Чымчыктарды жакшы көрөм. Көбүнчө баягы эртең менен эрте таң амал чымчыктар сайрашат го. Ошолорду аябай жакшы көрөм. Чымчыктар бар жерге апарың дей берем да бул. Биякачы, шефкетчи. Ошол жерде Ошого токойлор. чымчыктарды жакшы көргөнүм үчүн ошентип ырдап берип атат. Ошол жерде токтоп калабыз, карап угуп. Айнагүл, сенин досторуң деп калды. Мен көбүнчө баягы чымчыктар сайрап турса менин досторум жүрөт го. Алар менин досторум да деп ошентип коем да. Досторум деп баягы алар асманда сайрап баягы үндөрү аябай мындай кооз болсун, мындай башкача болот да мага. Ошолорду кээде кармагым келип кетет. Жан дүйнөсү. Колум менен. Жан дүйнөсү. Ал жан дүйнөмүн ушундай музыка чыгып атса деле аны токтотуп коюп, ошо асмандагы учуп жүргөн чымчыктардын үндөрүн жакшы көрөм да.
Ошого бул чымчыктар жөнүндө айтып берип атат. Ал ыр улуу эле жүргөн, просто автордон уруксат сурап атам, анан ошондой ырлар бар да. Сүйүктүү менин айна гүлүм, сенин көз карашың менин толтоомду толтурат. Сен мага ишен ишенбе, мен баары сени сүйөмүн деген эле. Ошону кээ бирде айта албайбыз да биз. Жаным сүйөм десем депчи. Аны үйрөтүш керек балдарга. Азыр кыздар тандап калбады балдарды. Это очень плохо. Армиядан качат. Жок, армияга калыш керек. Районсердан отжимание кылыш керек. Качат да. Айта берсек сөз көп. Урматтуу таң нуру. Бизди угуп аткандар ар кандай ойдо болот, кандай ойдо болбоңуздар, аман болуңуздар. Мен Айнагүлдү карап атам. Таштап кеткен жокмун мына. Просто өткөндө интервьюда айткандай көчөдө жүрөм. Жок, көчөдө. Волк да, волк. Жок, көчөдө жүрөт бул. Мен үйдө калып атам пока азырынча дегенимди туура эмес кабыл алып калган окшойт да. Мен туура түшүндүрүп айтпаган окшойм да. Көчөдө жүрөт бул дегеним ошо көчөдөн Мени багып жүрөт деген сөз да. Көчөдөн Туура түшүндүм. эркек таап келет да. Биз үйдө отурабыз го, ошого көчөдө жүрөт десем башкача түшүнүп калыптыр да көбү. Жок, мен ошону айтып атпаймынбы? Баягы чымчыктарды укканда бул. Токойдогу чымчыктарды угат. Баягы чымчыктар көп жерге бар. Булзан да. Андыктан мен кайерде жүрөм, көчөдө жүрөмбү, эл арасында жүрөмбү? Азыркы миссиям ошо да. Кайрымдуулук, кайрымдуулук кылгыла, кымбаттуу адамдар. Садака берели. Ошо баягы ар бир орозодо берилет го. Битир сага. Аны кечик болсо да аз деле берип койсоң болот. Же күндө берип койсоң болот да. Ошо сенин жолуңа ачат. Ошо садака кырсыктардан. Мен башымдан өттү да. Койчу дегендер кетип атыр эле, авария жок. Кетип эле мушташып кетет, бирөө сөз болот. Садака жоктон эле садака бере алсаң да, тыйым жакшы сөз айтып кой. О садакадан өтүп кетет. Садака бар баледен сактайт деп коткон негизи. Бар баледен сактайт, өмүрдү узартат, аураңды бекем кылат да, сага айтып аткан каргыш тилектер тийбейт да сага. Мен эми колумдан келишинче Айнагүлүмдү коргоп атам. Анан эми мурдагы күйөөсү келип, мага бер балдарын тарбиялап коюпсуң сен майлы. Унчукпай эле берип Унчукпай эле. Сөйттүн мен карап турам да баары. Негизи келип кабар алып турабы? Жок. Жок, кабар алса жакшы болот. Мен түткөн жокмун, кеттеген жокпуз. Жүр. Чогуу багам деген. Ар ким кылса өзүнө кылат экен да. Жамандык кылса дагы, жакшылык кылса дагы. Анан башкалар башкача ойлоп калбасын анан кийин, Айнагүлдөн тажаптыр да, аны эми келип атыптыр да деп. Тооба кылдым. Андай эмес. Жок, келип барлашып балдар менен сүйлөшөбүз да. Балдарга да керек. Булар чоңойгондо айтат да, мен тууган уруктарыма барып келем, керек болсо барып келем. Жакшы. Булар өзлөрү бар. Бул пока сукамыз. Ооба. Эң башкысы өзүңүздөр ден соолукта болуңуздар. Анакей быйыл 60 жылдыкты белгилеп жатыпсыз. Буюрса 90 жылдыгында дагы чоң ушинтип маектешүү буйрусун дейли. Анан буйрус алдыда балдарыңыздардын талантына күбө болобуз. Азыр эми алдыдагы сөздү бир сөз бар да. Жана айтып кетпедимби демөөрчүлөрдү. Эгерде ушул долбоорго демөөрчү болуп инвалидтерди катышат ал жерде. Инвалидтерге ушул долбоорго ушул мекенибиздин жаштардын келечектерине шайрапаларды кайсы топтор болбосун, ошолор бар топторго берилет да. Айрыкча аккордеон комуз болот азыр. Ырчылар. Акапелла болот да. Сон. Хорошо, жайдын бело, күн ачыкка чыкканда деп турган. Уялып кала да. Ооба, септин мен демөөрүшүм жок да. Керде акча жок, кыйналып калдым. Анан бирөөлөргө барып каршы сурайм. Мына призге берип тур акчаны депчи. Анан бул 2 машинага жетти, 3 машинага жетпей атат. Септен айтылган сөз атылган ок болуш керек да. Ошону бардыгы мектептердеги мугалимдер катышыш керек айрыкча. Мастер-класс да. Септен баягы 5 кол бара беребиз да. Ушул жердин заведениеде окусам дагы көп нерселерди билбегенибиз көп. Өзүмдө да ошол немелер бар да. Ошон үчүн демөөрчү болгусу келгендер, спонсор болгусу келгендер, келип катышкысы келгендер эшик ачык. Жардам берип коюңуздар. Өзүңүздүн келечеги үчүн. Конкурска катышыңыздар, баарыңыздар. Туулган баладан баштап карга чейин. Бирок приз ошол. Мен 60 жылдыгыма арналат да ошол приздер. Жужай фонду
6 электромобиль. Ошо электромобильге кызыгып атам да мен. Ошону алган адам кандамай экен, Анан баягы моторлор кетип атпайбы? Анан бир 50-60 коюп койсом, 50-60 айылга кетет да ал. Зато эмне болот? Кайф алат да, Абдымаликтин моторлору жакшы экен, депчи. Аны ким берет атам? Айнагүл белек кылып берет да. Өткөрүшүп коюн, жаныңызда болот. Күчтүү эркектин артында сөзсүз түрдө айыл турат эмеспи? Ошончо аялдар күчтүү, биз күчтүү. Аялдар жок болсо анда эркектер кандай болмок, аны ким билет. Анан келиңиз эжеке, негизи эле өзүңүздүн алдыга койгон кыялдарыңыз тууралуу кененирээк бөлүшүңүз. Бүгүн Таңнур Умага көбүрөөк сөз бербей койду деп капыл болгонсуз, агайыбыз сөзгө кирип кеттик. Жок, мен өткөндө аябай Мен сүйлөдүм. алгам да. Ошого мен бияка өткөрүп бергем да. Сүйлөп койгумчу деп. Менин кыялым ушул баштап аткан жумушу жакшы өтүп алса, жумушубуз жакшы өтсө экен деп кыялданам. Эл журтка уят болбосо экен деп ойлойм. Ошо баардык ойлогон ой максаттарыбыз ишке ашса экен деп ойлойм. Ошо кыялдарым ушу жамандык болбосо экен, жер титиребесе экен, адамдарга кырсык келбесе экен, баардыгы тынч болсо экен деп ойлойм. Баардыгын жакшы көрөм. Элдин баары жамандаган болсо дагы, жакшылаган болсо дагы, алардын баардыгы Кудайдын бир жараткан бенделерибиз да. Баардыгы Кудайдын жаратканыбыз. Ошон үчүн баардыгын жакшы көрөм. Баардыгына тынччылык эле каалайм. Ошол ТС каналы сен чакырды эле өзүң да, Айнагүл? ооба. Жок, мен дагы бармактым да. Септен ооруп калдым, больницада калдым. Азыр эле больницадамын. Просто чыгып силерге уже элге аралашып калсам настроением ачылабы деп, ал жерде бук болуп жаткандан көрө докторлордон суранып келдим да. Ошондон башка каналдар уялбайлы чыгара бергиле. Урбайм, сөкпөйм. Жөнөкөй сүйлөшөбүз, аралашабыз, болобу да. Мен коркпогула, мен жөнөкөй адаммын. Жөнөкөй адамдан өзү чочулайт экен да башка бирөө. Анда сүрдүү болот экен да жөнөкөй адам. Мен деген адамдан эч ким коркпойт экен. Ошондон мынау кайсы канал эле? Соло медиа. Соло медианын жамааты бар болуңуздар, аман болуңуздар, рахмат. Көрөрманыңыздар көбөйө берсин. Силер урматтуу көрөрмандар, бизге эч ким оңой жашоону гарантия берген эмес. Ар бирибиздин жашообуз өзүбүздүн колубузда. Ошондон Соло медиа бактылуу болуңуздар, бар болуңуздар. Мен маанайым экен да бүгүн буяка келгенгечи. Деген тесте катышпай калдым. Бирок өкүнбөйм, мен жарымым катышты. Бул айтып берди барын. Жакшы айттың аябай. Рахмат. Мен аябай толуп сөз, жакшы сөз адамды өстүрөт, жаман сөз адамды өлтүрөт. Ошондон жашасын Соло медиа, анын жамааты Кундузхан, оператор балдар, азаматсыңар. Ушул да эмгек. Өтө көңүл кунтуп коюп атасыңар да кайерде. Кайсы ракурста тартсам. Кудай буйрса балким фильм тартасыңар биз жөнүндө. Эпопея, да, документальный фильм. Ошого жеткизсин. Өңгүлө өскүлө Соло медиа. Анча-мынча мени продюсерлукка, актерлукка чакырып турган. Анча-мынча тебишебиз. Акылдар менен. Акылдар менен тебишип жакшы. Рахмат.